Нуркочевич, Акча бар финанс порталынан Мейір Майникеева. Садыр Нуркочевич, айтып кетсеңіз, сиздин геосаясатыңыз кандай, негизги планы кандай, негизги геосаясат боюнча? Анан буга чейин Эркин Асрандиев, мурунку вице-премьер-министр, сиз менен эмне үчүн кызматташуудан баш тартканын ачык айтып жазган. Бул сиздин эжекеңиз Райгүл Жапаровага байланыштуу болгондо, бул боюнча да комментарий берип кетсеңиз. Рахмат. Рахмат. Геосаясат боюнча биз адистер менен, аксакалдар менен, баары менен кеңешип иш алып барып атабыз. Жаңылбай, жазбай иш алып барууга аракет кылабыз. Эркин Асрандиев боюнча болсо, мен муну ошол таануучу эмесмин. Баягы вице-премьер-министр болуп иштегенин дагы билген эмесмин. Жаңы биз биринчи күндө бийликке келген күндөн баштап мен ошол вицелердин немелерин алдым, резюмелерин. Алып анан биринчи ушуну же болбосо жанакы азыркы Минэкономика Санжар мырзаны ушул экөөнүн бирөөнү биринчи вицеликке сунуштаган. Сунуштаганда бул өзү баш тартыптыр. Андан кийин Санжар мырза да баш тартыптыр. Андан кийин анан үчүнчү жолу Артем Новиков макулдугун берген экен, бирок мен өзүм сүйлөшкөн эмес элем, ушу аппарат сүйлөшүп, анан биринчи вицени Артем жетектеп калды. Биринчи вице Артем барып калды. Бул Эркин Асрандиевдин жазган сөзүн окудум. Эжем боюнча жазган экен, банкты жетектеген, анан баягындай акчаларды чыгарып кеткен, андай мындай депчи. Бул өзү толук маалыматы жок, баягы мага оппонент катары жүргөн саясатчы экенин билдим ошол убакта. Мунун баардыгы менин эжекем боюнча саясий заказ болгон. Мунун баардыгынын ишин кылмыш иши жашыруунда эмес, ачкан заказ менен ачкан кылмыш иши. Барып таанышып көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерди кызыктырса, мен өзүм деле ошо копияларын алып сиздерге толук берсем болот. Ошол жерден анан көрөсүздөр да. Баягы мурдакы саясий бийлик. Мен эми 8 жыл, 10 жылдан бери куугунтуктабадым. Мен эле эмес, бүтүндөй бир туугандарымды, үй бүлөмдү, жакын досторумду куугунтуктады, кызматтан алды. Бардыгы кээ бирөө качып чет өлкөлөрдө жүрүштү. Так эле ошондой сыяктуу мына менин бир тууган эжем да ошондой болгон да. Бул Асрандиев ошол банкты баягы жоюлган кезде банкка неме болгон турбайбы, жанагы консерватор деп коебу, консерватор болгон экен да. Анан ошондо ошол баягы козголгон кылмыш ишин окуп алып эле баягы биринчи жазганга эле обычно баягы эл дагы ишене берет го, жамандап жазса эле ишене берет, анан кийин баягы чындык чыгат, убакыт өтөт, чындык чыккандан кийин анан кайра мындай турбайбы деп калат да. Сиз дагы ошондой ойлоп атасыз болушуңуз керек да.